Баштай бериңиздер. Урматтуу вебинардын катышуучулары, онлайн университети платформасынын балдар жана ата-энелер лабораториясы кезектеги үй бүлөдө баарлашуу жана анда баланын орду темасындагы вебинарын сунуш кылат. Вебинардын спикери Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин педагогика кафедрасынын ага окутуучусу, педагогика илимдеринин доктору Кадян Бообекова. Кадян эже? Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан көрүшкөнүмө сүйүнүп турам. Баарыбыздын эле максатыбыз ушу сүйлөп аткан сөздөрүбүз, берип аткан вебинарларыбыз бирөөлөргө пайдалуу болсо деген ойду көздөйбүз. Анан ошол канчалык деңгээлде пайдалуу болот, аны сиздер угуп көрүп, анализдеп көрөсүздөр, анан талаш тартыш болот, талкуу болот, ошондо суроо берсеңиздер деп күтөт элем. Анан үй бүлөдө баланын орду, кандай орду бар, эмне кылат деген маселелерди, ата-энелердин стилдери, ата-эне түрлөрү, анан ошо ата-энелердин кылган мамилеси балдардын келечек тагдырын белгилегендиги үчүн алар кандай балдар болуп чыгат улумдо деген маселени дагы бүгүн талкуулайбыз. Мындай бир сөз бар: бала төрөлгөндө баары кошо төрөлдү. Ата эне болуп төрөлдү. Эне болуп төрөлдү. Тай ата тай эне болуп төрөлдү. Чоң ата чоң эне болуп төрөлдү. Аба эже болуп төрөлдү. Ага эже болуп төрөлдү. Бала төрөлгөндө өзү эле төрөлгөн жок. Ал дүйнө бүт баары кайра жаңырды, кайра жаралды. Бир баланын төрөлүшү бул жөн эле үй бүлөнүн толуктоолуусу эмес, үй бүлөнүн структурасынын өзгөрүшү, аттардын өзгөрүшү, идентификациянын, кимдиктин өзгөрүшүнө дагы алып келет. Эмесе үй бүлө деген эмне? Үй бүлөдө баланын орду деген сүйлөмдөн баштай берели. Айсу немени көрсөтүп койсоңуз, слайдты. Үй бүлө түшүнүк катары дагы кийинки слайд өтө бериңиз. Үй бүлө түшүнүк катары дагы, эсип катары дагы тарыхта эски доорлорго, адам баласы бар болгон доорлорго чейин барып таянат да. Үй бүлөдө кимдер бар? Ата-эне, балдар бар. Кийинки слайд өтө бериңиз. Бул жерде адамдар өзгөргөн сайын, коом өзгөргөн сайын, үй бүлө да өзгөрүп, анын структурасы да өзгөрүп, кенен чоң үй бүлөдөн ячейка же болбосо нуклеар үй бүлө деген кичинекей үй бүлөгө, негизги үй бүлөгө азыр келип калды. Анан көлөмү жагынан жаңыланды, формасы жагынан жаңыланды, структурасы жагынан жаңыланды. Кийинки слайд өтө бериңиз, Айсу. Андан кийин үй бүлөдө бала ким? Үй бүлө жана бала. Үй бүлөдө бала ким? Бул бала үй бүлөнүн тукумун уланткан, бизнесин уланткан, маданиятын уланткан, салтын уланткан, барлыгын уланткан. Керек болсо ошол үй бүлөнүн эле эмес, тилдин да ээси. Тилдин ээси, түбөлүктүүлүк деген нерсени билдирген өтө маанилүү баалуулук жана барлык деп айтсак болот бала дегенде. Балага негизинен эки нерсе керек: мээрим жана билим. Мээрим деген эмне? Анын кабыл алынуусу, кам көрүлүүсү, корголуусу, көрүлүүсү, көңүл бурулуусу жана жактырылуусу деген сезимдердин баардыгын калтырып бул мээрим болот. Ал эми билим деген эмне? Билимди көндүм, жөндөм, эрежелер, билгичтиктер, ишенимдер, баалуулуктар, адамдын социалдашуусуна керектүү болгон баардык нерселер бул билим болуп эсептелинет. Эми үй бүлөнүн балага мамилесин көрсөткөн нерсе бул мээрим жана билим деп айттык. Мээрим аз, жетиштүү же жетишсиз болушу мүмкүн. Эгер мээрим жетиштүү болсо, бала өзүнө ишенген, өзүнүн ишин өзү жасай ала турган адам болуп чыгат. Жетишсиз болсо, анда колунан баардык нерсе келсе деле кысканып турган, ызакор, ыйлак, өзүнө ишенбеген,
ишеними төмөн адам болуп калышы мүмкүн. Ал эми билим жетиштүү болсо, албетте өзүнүн ишин жасай алат. Билим жетишсиз болсо, көптөгөн каталарга жол берилиши мүмкүн. Эми үй бүлөдөгү бала эмнени каалайт? Бала мээримди каалайт. Бала тынчтыкты каалайт. Үйүндө ишенимдүү болгусу келет. Ишенимдүү үй бүлө каалайт. Үй бүлөдө ага мисал боло турган атаны, ага мисал боло турган апаны каалайт. Бала угулгусу келет, көрүлгүсү келет, айтылгысы келет, бар экени билингиси келет, сүйүлгүсү келет, кучакталгысы, жактырылгысы келет, түшүнүлгүсү келет. Өзү кандай болсо, так ошондой кабыл алынгысы келет. Башкача эмес. Эгер сен 5 алып келсең, мен сени жакшы көрөм эмес. Эгер сен таза жүрсөң, анда жакшы көрөм эмес. Бар болгонундай, сен болгонуң үчүн жакшы көрөм деген маселени бала билгиси келет. Ата-энеси менен бирге убакыт өткөрүп, алар менен бирге оюн ойногусу келет, чогуу болгусу келет. Мен мындай изилдөө жүргүзүп атканда университеттин студенттери да айтып атат. Атам энем, мигранттардын балдары айтып атат. Ата-энем ушул жерде болсо, ата-энем менен чогуу бир жерде бармакпыз. Чогуу отуруп тамак жемекпиз. Бир турмакпыз. Мисалы үчүн ушунун өзү көп нерседен кабар берет. Балага ата-эне менен чогуу болуу, алардын жөн эле жанында болгусу келүү, алар тарабынан кабыл алынгысы келет. Балага биз жашоонун рецептин бере албайбыз. Ага өз жолун таба турган бир карта беришибиз керек. Карта бергенде кандай? Бул анын оюн сыйлоо, аны кабыл алуу дегенди алып барат. Айсулуу, биз 4-чү немедебиз. Сиз астыга кетип калдыңыз окшойт. Анан балаңыз эң көп мээримди күтпөйт деген учурда мээрим күткөн болуп эсептелинет. Эми ата-эне болуу деген эмне? Ата-эне болуу бул биринчи баланын төрөлүшү менен ата-эне төрөлөт дедик. Анан бала жетилүүсүнө чейин сүрөттөп айтылат адабияттарда. Бирок ата-эне, менин оюмча, бывший ата-эне же бывший мугалим же бывший күйөө, бывший аял деген болбойт. Себеби алар өмүр бою калат. Алмаштырып жибергенге болбойт. Менин эски китебим эле, эски сумкам эле, эски тапочкем эле, бул башка. Бирок ата-эне өмүр бою ата-эне. Керек болсо небере чөбөрөсүнө чейинки ата-эне, укум-тукум. Себеби биз алардын генетикалык кодун ташып жүрөбүз. Ата-эне болуу эки тараптуу процесс. Бала тараптуу жана ата-эне тараптуу. Ата-эне болуу жооптуу, сыймыктуу иш, милдет, наам, жоопкерчилик, эң чоң статус жана урмат. Ата-эне болуу бул чоңоюу жана жашоо үчүн бир баланын багылуусу, тамак ашы, кийим кечеси менен камсыз болуу жана колдоп туруу деп аныктама берсек болот, бирок бул жетишсиз. Аны колдоо да керек. Бирок бала багууда ата-эненин милдети алардын курсагын тойгузуу, кийинтүү менен да чектелип калбайт. Алардын адам болушу үчүн дагы, алардын психологиялык муктаждыктарын дагы камсыздандыруусу керек. Коргоо, колдоо, сүйүү, дени сак личность болуусуна кам көрүү. Эми ушул жерде мен ата-энелердин стилдерин айткым келип атат. Жерде авторитар ата-эне. 6-чы слайдка келсеңиз. Кийинки. Да, бир кийинки. Ооба. Авторитар ата-эне бул момундай айтканым айткан, дегеним деген бир мурунку. Дайыма контролдоп турат балдарын. Контролун жоготуудан корккондуктан балдар менен аз баарлашат, көбүнчө буйрук берет. Эгерде айткан аткарылбай калса, каалаган жасалбай калса, сөз аркылуу же физикалык жактан жаза берилет. Баланын оюн айтканга уруксат берилбейт авторитар ата-энеде. Көп учурларда жактырылбаган жүрүм-турум жазаландырылат. Анан чечимди өздөрү чыгарат. Тыюу болот. Эми авторитар ата-эненин балдары эмне кылат? Мындай чөйрөдө. Айсулуу, кийинки слайдты өтүп коесузбу? Кечиресиз, бир мүнөт. Жаңы киргендердин микрофонун өчүрүп коюп турсаңыздар.
Мындай чөйрөдө чоңойгон балдар түнт болуп калышы мүмкүн, тартынчаак болуп калышы мүмкүн, ата-энеси авторитар болгон. Себеби ага бала кезинде сөз укугу берилген эмес. Өзүнө ишеними төмөн болуп калышы мүмкүн. Анан ката кетиргенден коркушу мүмкүн. Катаны не только ата-энеси аны жазаландырган үчүн коркот, ал өзүн да жазаландырат. Себеби ошо жазаландырганга өзүнүн жаман экенине, тырмак ичинде жаман экенине ишенип алган. Анан өз катасын да кечирбейт, кечиргенди билбейт. Кабыл алынуу үчүн кээ бир учурларда ушу авторитар ата-эненин балдары аябай дегендей сыртта тентектик кылат, жаман жорук жосунду үйрөнөт. Себеби ата-энесинин көңүлүн бурдургусу келет. Өзүңүздөр деле элестетип көрсөңүздөр, мына тили чыга элек балдар, жаңы басып калган балдар телевизордун астына барат дагы, ата-эне телевизорду карап, телевизорду караганын эмес, аны караганын каалап атат. Мени көргүлө, телевизорду көрбөгүлө деп атат, мени көргүлө деп атат. Ошол сыяктуу эле бул чоңоюп калган, өспүрүм курагына келип калган балдар дагы өзүнүн бар экенин көрсөтүү үчүн туура эмес жолдорду дагы таңдашы мүмкүн. Себеби ал мен бармын, мени көрүп койгула, мени байкап койгула, мага да сүйлөп койгула деп кыйкырып атат өзүнүн кыймыл аракети менен. Анан эмпатиясы жок болуп чоңоет. Өтө сезимтал, ызакор, батыйлаган, бат урушкан, кичинелерди эзгенге, кордоп сабаганга, шылдыңдаганга даяр болгон бала болуп чоңоюшу мүмкүн. Ата андашкан бала болот. Себеби бул жерде элдин балдары, элдин кыздары, сен кандай ушу элдин балдарындай болбойсуң деген салыштыруу көп болгондуктан, бул жерде ата андашкан, анан мүмкүн жеңилип калса чычалаган, себеби өзүнүн укугун талашкысы келип атат, балдар чоңоюшу мүмкүн. Анан бактылуулукту сырттан издеп, үйдөн качып баштаган, жаман чөйрөгө да кошулуп калган болушу мүмкүн. Кийинки слайдка өтө бериңиз. Авторитар ата-эненин балдары көбүнчө чечимди өзү чыгара албайт. Апам не дейт? Атам не дейт? Эжем жаман көрсөчү? Жеңеме жакпай калсачы, байкеме жакпай калсачы деген сыяктуу кыйналуулар абдан көп. Бул чоңойгондо деле бул эмне болот экен? Эжеге жакпай калсачы, агайга жакпай калсачы. Себеби жактырылуу үчүн мүмкүн болушунча ал аракет кылат. Анан жаңылыктарга жабык, өзү жаңы нерсе жарата албайт. Себеби ал дайыма белгилүү бир тартипте көнүп калгандыктан өзгөрүүнү анча каалай албайт, коркот. Өзейм, ошондойго деген сыяктуу нерселер менен чектелип калышы мүмкүн. А вдруг жакпай калса деген коркуу бар. Анан жардам бергиси келбейт. Чыр, көкбет, ачуулуу болуп калышы да мүмкүн. Анан кайгылуу көп учурда сана аркай берет. Бактысыз, коркок, тынчсызданган. Анан бирөө бирдеке десе, кичинекей балдарга дароо тарс турс деп анан кийин мындай күч көрсөтүп, мүмкүн болсо чаап жибергенге, тээп жибергенге, шылдыңдаганга даяр балдар болуп эсептелинет. Башкалар менен мамилеси начар, өзүнө ишеничи төмөн. Кийинки слайдка өтө бериңиз, Айсулуу. Кийинки ата-энелердин тибинен биз кайдыгер ата-энени карайбыз. Кайдыгер ата-эне бул ата-эне баланын таптакыр жанында эмес. Эмне болсоң ошол, мага эмне деген сыяктуу мамиле менен башка бирөөнүн баласындай болгон, эчтекени көңүлүнө албаган, жүрөт деп, ушуда киши типтери бар, тилекке каршы. Эмне кодулайт, тилдейт, шылдыңдайт, психологиялык байланыш аз, сүйлөшпөйт, алыстатат мүмкүн болушунча. Анан аң сезимдүү же жөн эле балдарын жактырбай коюшу мүмкүн. Элге кошпойт, аралаштырышпайт. Барба, анын баласы жаман. Барба, кошулба, анын кызы жаман. Анын кызына кошулба. Көп болгондугу үчүн баламы коруп атам деп ойлошу мүмкүн. Балдар социалдаша албай калышы мүмкүн. Себеби кайдыгер, ага үлгү боло турган ата-эне жок. Бала эмне кылаарын билбей жатат. Кимден үлгү алаарын, кантип мамиле кылаарын билбей жатат. Бала психологиялык жактан жалгыз, кылган иштери жактырылбайт, көрүлбөйт, байкалбайт. Демек мен эмнеге бара калат? Кылбай деле койсоң көрөт. Демек бул жерден жалпоо бала, эчтекени кылбай баштап коюп таштап кеткен бала, ишин бүтүрбөй бала, көчөдөн өзүмчүл балдар чыгып калышы мүмкүн.
Анан албетте мында да бала көңүл бурдуруу үчүн жагымсыз иштерди жасаганга аракет кылат. Андан кийинки ата энебиз болсо коргоочу ата эне. Айсулуу, коргоочу ата эне бул болсо баласынын чоңойгонун такыр кабыл албайт. 50'ге чыкса деле балам мен үчүн бала да. Балам сен канчага чыксаң деле баары бир мен үчүн баласың деген мындай өзгөчө энелердин коргогон мамилеси балдарды чоңойтпой коет. Демек бала энеси кечке бекерден айтпайт, энеси болушактын баласы ыйлаак деп. Анан ыйлаак болуп, себеби анын өзү орду жок болуп атат үй бүлөдө. Сөз берилбей атат. Анын ордуна ата энеси жасап атат. Мен жасап коем, балам сен отура бер. Келе мен сен өзүңкүн жасай бер, сабагыңды окуй бер, тигини мен жасап коем деп ата эне жасагандыгы үчүн бала иш кылганга көнбөй. Баланын ою суралбайт. Кандай дейсиздер? Анан баланын каалаганы аткарылат дайыма, жок делбейт, себеби коргоп атат да. Биз эмне болсо да ушул бала үчүн жашап жүрбөйбүзбү? Ушу деп жүрөбүз да, ушу деп иштеп атабыз да, ушу деп кыйналып атабыз да. Много биртке тыйын ушул бала деп жыйнап атабыз да деген артык планга таштап ата энелер баласын ашыкча жумуш кылдырбай аяп чоңойтот дагы бала кийинки турмушка даяр болбой калат. Даяр болбой калган үчүн албетте Кудай сактасын, бирок 18 келгенде, 20-га келгенде, университетке барганда, шаарга чыкканда, иш чөйрөсүнө аралашканда элдин баары анын ата энеси сыяктуу күтүп турбагандыктан бул жашоо эмес, бул тозок. Жашап кереги деле жок деген сыяктуу суицидтерге барышы мүмкүн. Өзүмчүл бөлүшкөндү билбеген, өзүнө ишеними жок балдар чыгат. Себеби ата эне эч бир убакта баласынын катасын көргөн эмес, себеби коргогон. Бала да эми боло берет, силер бала болуп көргөн жоксуңар, эчтеке болбойт деген сыяктуу ойлор менен чоңойткондугу үчүн социалдаша албайт, ой менен бөлүшө албайт. Себеби дайыма аныкы туура болуп жасап туруп кимдигин, өзүнүн идентификациясын таба албаган, кимге окшошорун билбеген, өзүнүн жеке ою болбогон, коргоочу ата эне болгондуктан. Себеби бүт баардыгын ата эне жасап коет. Мектепти да ата эне тандайт, кийимди да ата эне тандайт, университетти да, факультетти да, ишти да ата эне тандайт. Керек болсо аялды же күйөөнү да ата эне тандагандыгы үчүн ага эмне жөн эле жашай берет. Ою жок, өзүнүн ою жок, бирөө болуп калышы мүмкүн. Жана энесинин балдары ушундан чыгып калат. Кийинки слайд, жактырбаган ата эне. Бул ата энени эми мына балага мээрим төкпөйт. Бул ата энелерде проблема бар, психологиялык проблемалар бар. Ар бир жасаган нерсени сындап турат. Бул жакшы ой менен да болушу мүмкүн. Ушу балам дагы мындан да жакшыраак болсун, мындан да жакшы жасасын деген жакшы тилек менен, жакшы ниет менен болушу мүмкүн, бирок дайым эле жакшы ниет жакшы жыйынтык бере бербеши мүмкүн. Баланын дайыма кем, жаман, жетишпеген, ушу кемчилик жактарын айтып, аны мактабайт да, эч бир убакта мактабайт. Балага ишенген үйдө атмосфера жок. Бала кимге ишенерин билбейт. Сөз укугу жок. Анан дайыма психологиялык кодолоо, шылдыңдоо. Койбойсуң, кыйраттың. Болбойт. Ошол да болчу эле. Ошо кантип болсун деген сыяктуу баланы шылдыңдаган же сөзү аксы бербеген, дароо кыйкырып салган ата энелер, булар көбүнчө мына ата энелердин психологиялык оорусунан болушу мүмкүн. Чыр-чатак көп болгон, дисфункционалдуу үй бүлөдө болушу мүмкүн. Ата эне дайыма ичкилик ичип жүргөн болсо, же болбосо жумуштары жок, ар түрдүү депрессивдик абалда жүргөн болсо дагы ушундайлар болушу мүмкүн. Анан көп учурларда бул жактырбаган ата энелер психологиялык оорулары бар деп эсептейм мен. Анан бул жактырылбаган балдар кандай болот? Ачуулуу болот, албетте, себеби аны көргөн ачууланган. Ал эч бир убакта мындай жакшы көрүлгөн жок. Жакшы сөз айтылган жок. Демек, ачууланган нормалдуу, уруша берген нормалдуу деп сезилет. Андан кийин дароо кыйкырып жиберген нормалдуу. Себеби канчалык кыйкырып бакырып атса, ал ошончолук авторитет, ошончолук күчтүү деп сезилет. Себеби ал канча
өзüne kıykırılganda, özü oturup kalgandığı üçün al эми чоңоюп баштаган сайын кыйкырганда башкалар отуруп калыш керек деп эсептейт. Ошентип мен чоңойдум дейт. Демек, уруш талашка биз жол салып берип атабыз. Өзүнүн алыстарда аябайт, өзү коркок, ызакор, жаман мамиле кылат, жакшы тамашасы дагы аныкы мындай жагымсыз тамашаларды жасайт. Ата-эненин тилин алат, бирок ичинде жаман көрөт. Токтоп тур, мен чоңоюйн, анан чоңойгондо көрсөтөм деген бир кекенген бала чыгышы жактырылган жок ал. Эгер жактырылбаса эмне үчүн ал жактырыш керек эле? Сезимди дагы биз үйрөтөбүз балдарга. Сүйгөндү да үйрөтөбүз, жакшы көргөндү да, жаман көргөндү дагы, болгонду да, болбогонду дагы, туураны да, туура эмести дагы биз үйрөтөбүз. А бала жалаңыда жактырылбай жатса кантип жактырыш керек эле? Өзүнө ишене албаган, жардамдашууну, бөлүшүүнү каалабаган, түрдүү психологиялык ооруларга жакын депрессив мындай депрессив болгон балдар анан өзүн кайсы группа кабыл алса ошого киргиси келген. Бул кылмыштуу топто болушу мүмкүн, ууру топто болушу мүмкүн, сатанист да болушу мүмкүн, башка да болушу мүмкүн. Ошо топко киргенге даяр болгон. Кийинки ата-энелер тигине келдик. Айсулуу өзгөртүп коесузбу? Мында ата-эненин бирөөсү уруксат берсе, экинчиси уруксат бербейт. Айсулуу кийинки слайдка өтүп коесузбу? Айсулуу кийинки слайдка өтүп коесузбу? Эгер ата-эне бир уруксат берсе, экинчиси уруксат бербейт. Ооба, кийинкисине. Биринчиси бири урушса, экинчиси болушат. Анан мында үйдө орток ой жок, орток чечим чыгарбайт. Бала бир күнү апасын жакшы көрөт, бир күнү атасын жакшы көрөт, же болбосо бирөөнүн тарабын тутуп алат да, экинчиси жаман киши болуп калат. Анан булардын туруксуздугунун себеби ушундай, мисалы үчүн бала бир күнү 4 алса, ушундай макталат дагы, эртеси күнү 4 алса, сен кантип 4 аласың, уялбай туруп деп тил угушу да мүмкүн да. Анан бул чоң үй бүлөлөрдө мындай чоңдор тарабынан тыюулар кабыл алынбайт. Мисалы үчүн чоң ата, чоң энелер кабыл албайт. Айсулуу эмне болду? Кайсы эле так? 13-чүгө келиңиз. 13-чү слайдка келиңиз. Болду? Ооба. Анан ата-эненин туруксуз психологиялык мамилеси балага таасир тийгизет дагы. Бирине өзүн жакын сезет, анан көкпет, өжөр, жок, мен момундай кылам дедим кылам. Жок, момундай кылам дедим кылам деген өзүнүн оюн бербеген бала чыгышы мүмкүн. Себеби ата-энесинин эмне кылаары белгисиз болуп атпайбы? Бүгүн оң кыял, эртең сол кыял болуп атат. Анан толук кандуу мүнөзү калыптанбайт дагы, коомдук турмушка ыңгайлаша албаган бала болуп калат. Кийинки слайдка өтө бериңиз. Толеранттуу ата-эне толеранттуу ата-эне бул балдардын каалоолоруна же жүрүм турумуна эч кандай бир тыюу салынып, эч бир чектөө койбой, мен бул балдардын каалоосун кабыл алып атам деген мындай тутум же болбосо аттитюд деп айтсак болот. 14-чү слайд. Андан кийин бала менен чоң арасында жылуу ийкемдүү мамиле болот. Сүйлөшө алышат, сырдаша алышат. Ата-эне эреже коюп авторитер болуудан же чектөөдөн качат. Бирок ошо чектөөдөн, контролдоодон качкан үчүн ишти балдардын жүрүмүн турумун контролдоонун такыр билбегендиги үчүн балдар туура эмес жакка дагы кирип кетиши мүмкүн. Себеби балам өзү билет, өзү жасайт, өзү үйрөнөт дегенди принцип тутуп алышкандагы балдар чогуу иштегенди бөлүшкөндү үйрөнө албай калышы мүмкүн. Кийинки слайдка өтө бериңиз. Эркин ата-эне. Эркин ата-эне да ушу толеранттуу ата-энеге жакын. Балдарына бир эркин чөйрө жанатам. Балам эркин болсун, өзү каалаганын жасасын, жасап үйрөнсүн, мен баардык шартты гана түзүп берем деген нерсени карайт. 15-слайдка келсеңиз.
Erkin Atene 15. slayd. Keyinki Atene tuğranın je tuğra emesti bala özü jasap жаңылып анан үйрөнөт. Биз деле ошентип чоңойгонбуз деген нерсени ойлойт. Баланын укугу чексиз, а бирок туура эмести туураны жасап үйрөнөт деп атса бала а вдруг ширеңки алып өрттөп жибериши мүмкүн, Кудай сактасын. Же болбосо кандайдыр бир аспап менен колу бутун жанчып алышы мүмкүн, үйдүн бир жерин сындырып алышы мүмкүн, эксперимент жасайын деп башка бир нерсе кылышы мүмкүн. Бул жерде эркин койдум. Бала өзү үйрөнөт, туура эмести өзү үйрөнөт деп балдар таяк жеши мүмкүн. Машинаны айдап кетип калып, өспүрүм куракка келгенде Кудай сактасын, бирок кырсыкка калышы мүмкүн дегендей. Анан бала бактылуу болсун деп ар бир каалоосун сөзсүз аткарыш керек деген сыяктуу. Бул дагы жанагындай кайдыгер атене сыяктуу ушундай мамиледе болот да. Ыйлабасын, иши кылып ыйлабасын, сен эмне бала болгон жок элең, баарыбыз эле бала болбодук элек, балдар ошентип чоңоёт да деген сыяктуу нерседе ойду кармашат. Кийинки слайд өтө бериңиz. Эркин Атененин балдары бул так эреже сакталбагандыгы үчүн жазаландырат, тилдейт. Жазанын себеби ачык айтылбайт, бирок сен эмне ушундай кылдың деп. Күнөөсүн өзү билсин деп туруп жаза берип коюшат да. Өткөндө деле жанагы Сузактагы киши ушуну сабак кылалы, видеого тарт дебеди, ошо өзү сабак алып калсын депчи. Ушу сыяктуу мындай эркин койгондо жазаны кийин өзү билиши керек деген маселени коюп атышат да бул жерде. Бала өзү жазаны жаза алганда күнөөсүн сезсин деп коет. Бул Эркин Атененин балдары ач, тойбогон, дайыма бирөөлөр ага кызмат кылсын, жардам берсин деп күткөн. Менин айтканым дайыма туура деп эсептеген, сыйлаганды билбеген, талап кылган, дайыма талап кылган. Элдин бардыгы мага арыз деген сыяктуу бир ойду тутунган, мектепте эрежелерге баш ийүүдө кыйналган бала болуп эсептенет. Бардыгына өзүнүн укугу бар деп эсептейт. Элде жок укукту да өзүнө алып алышы мүмкүн. Анан ар кимге каалаганымды жасата алам деген ою бар булардын. Кийинки слайдка өтө бериңиз. Кийинки атене түрү бул кемчиликсиз атене. Же болбосо жанагы безупречный дейбиз го орусча, супер атене. Эч бир кемчилик кабыл алынбайт. Баладан ар бир жасаган ишинен балам жасай турган ишинин эң жакшысын жаса. Эң жакшы жаса, мындан да жакшы жаса деген, ошол эле жасадың, мындан жакшыраак жасабайт белең. 4 эле алып калдыңбы, -5 алып калдыңбы, +5 албайт белең деген сыяктуу катуу талаптар коюлгандыктан, булардын балдар тартынчаак болуп калышы мүмкүн. Себеби өздөрү жете албаган кыялдарга атенеси балдарым жетсин деп ойлошот дагы. Балам жакшы окусун, активдүү болсун, ырдасын, бийлесин, секирсин, тиги кружокко да катышсын, бул кружокко да катышсын, бардыгын билсин, ок аташты да жасаганды үйрөнсүн деп ушундай катуу балага көтөрө албай турган жүктөрдү койгондуктан бул кемчиликсиз атене бала көтөрө албай да калышы мүмкүн. Депрессияга да кириши мүмкүн. Анан катуу талаптары бар, катуу эрежелер бар. Бала ката кетиргенге акысы жок, себеби жазаландырылат. Эрежеге баш ийбесе жазаландырылат, тил угат. Сен үчүн куурап жүрөм. Ушу сен болбогондо менин жашоом башка болот деген сыяктуу мындай ойлор, баланы коркутуулар, күнөөлүүлүк сезимин ага жүктөөлөр бул кемчиликсиз атенеде көбүрөөк болот. Анан кийинки кемчиликсиз атененин балдары ошо өзү жасай албаган, күч көтөрө албаган нерселерди бергендиги үчүн, катуу кармагандыгы үчүн, атенелер ийкемдүү эмес болгон үчүн бала кээде таптакыр эчтеке жасабай албай калышы мүмкүн. Себеби ал жактырылган жок. Мен ушундай бир атенени билем. Көзүңдү чукуйм дей берчи. Бул бала коркконунан эчтеке жасай албай калды, жалдырама болуп калды. Себеби ар бир нерсенин аркасында көзү чукулуп калуу коркусу бар да. Колуңду сындырам, бутуңду сындырам деген коркутуулар аркылуу балдар пиаланы алып кой десең алып коет, бирок ошону жууп койгонго акылы жетпейт. Себеби айдатма болуп калат. Анан жашаган конфликттерден улам ушу өзүнүн каалоосу, анан катуу эрежелер бар. Ушу эки эреженин ортосунда калган үчүн мээрим көрбөсө, сүйүү көрбөсө, жек көрүүлөр болсо,
Şu bir ele uçurda atamı jakşı göröm, apamı jakşı göröm, bирок ушунчалык жаман көрөм деген сыяктуу аралаш сезимдер ичинде калат дагы, кайра өзүндө күнөөлүү. Как это так? Ата-энени жакшы көрүш керек да деген күнөөлүүлүк сезиминин ортосунда калып, бала эмне кыларын билбей калат. Анан өтө таза же тескерисинче балит чачылган бала чыгышы мүмкүн. Өксүктүк комплекси болушу мүмкүн. Себеби ал дайыма салыштырылды. Жетишпей жатам дейт. Өзүнө ишеними жок болушу мүмкүн. Ийгиликсиз болгондо дароо таштап коюшу мүмкүн. Себеби болбойт экен дейт. Ката кетиргенден корккон балдар болуп калат. Андан кийинки ата-эне тиби бул демократик ата-эне. Демократик ата-эне балдардын ою бар үйдө. Үйдө жеке личность катары кабыл алынат. Суралат. Үй бүлөлүк кеңеш бар. Чогуу отуруп чечимди кабыл алышат. Балам сен кандай деп ойлойсуң? Кызым кандай деп ойлойсуң? Муну эмне кылалы дейт. Үй бүлөдө ишенимдүү атмосфера бар. Сөзсүз түрдө эле жазаланам эмес. Мен айтсам болот, апаман сурайм, атаман сурайм, байкемен сурай алам. Ал билет болуш керек, мага жардам берет болуш керек деген жардам күткөн, ишенген, ката кетирсе деле аны түшүнө турган ата-энеси бар экенин билген балдар чоңоет. Баланын жашына ылайык жоопкерчиликтер берилет. Үй бүлөдө ата-эне балага жол көрсөтөт. Бала үчүн чечим чыгарбайт. Бала өзү чечим чыгарат. Сен эмнени каалайсың балам? Макул. А эмнеге макул? Ушуну мага далилдеп айтып бер, эмне үчүн ушундай экенин карап көрөлү. Туура болсо анда макул кабыл алабыз. Туура эмес болсо анда көрөлү деген үй бүлөлүк кеңеш дайыма бар. Демократик ата-эненин балдары баарынан мурда бактылуу болушат. Кайгылуу эмес, сана аркаган эмес. Өздөрүн таанып, өздөрүнө ишенишет. Биз көп учурларда өзүбүздү тааныбай жүрүп 70 жашка, 80 жашка келип калган кишилер көп. Мен карасам ушинтип жасап салбадым бей. Кайра өзүмө таң калып калдым деген кишилерди көрүп каласыз. Туш болгон кыйынчылыктарды жеңе алат, же болбосо жеңгенге аракет кылат. Мен муну жасай алам, же жасай ала турган, менин аркамда жардам бере турган ата-энем бар деген ишеними бар. Өзүн сүйөт жана сүйгөндү билет. Жек көргөндө эмес, сүйгөндү билет. А сүйүлбөгөн бала өзүндө жок болсо кантип сүймөк эле? Алак суу, же болбосо байланып калуу, көз карандуу болууну сүйүү деп эсептелет дагы. Иллюзияга кабылып, үй бүлөлүк турмушунда да бактылуу болуп коюшу мүмкүн. Жоопкерчилик ала алат. Чөйрөсү менен жакшы мамиле кура алат. Туура тандоо жасай алат. Жакшы адепке тарбияга ээ болот. Сүйлөт кабыл алынат. Ачык, жардамдашканды, бөлүшкөндү билет. Жан дүйнөсү рахат, психологиялык ден соолугу чың личность болот. Эми демократик ата-эненин балдары жумшак, жылуу, мээримдүү жана түшүнүү менен мамиле кылгандыгы үчүн балдарда алардан бир нерсе күтүшөт. Балдарга ата-эне этият мамиле кылгандыгы үчүн балдардын да этият мамиле, бири-бирине сый мамиле кылганын күтүшкөндүгү үчүн балдар да бири-бирине сый, тамаша менен мамиле кылышат. Балдардын муктаждыктары канааттандырылат. Бул муктаждык дегенде материалдык эле эмес, психологиялык муктаждык дагы. Кабыл алынуу, көрүлүү, байкалуу, билинүү. Конфликти жашашпайт, же болбосо конфликт аз болот. Конфликт десе эле биз дайыма эле тескери ойлойбуз, конфликттүү учурларда талаштан тактык жаралышы мүмкүн, жаңы үй жаралышы мүмкүн. Аны да кабыл алышыбыз керек. Анан демократиялык үй бүлөлөр балдарына ишенишет. Сениби сени, колуңду сындырам, бутуңду сындырам эмес, шыйрагыңды сындырам эмес. Булар сен ошондой жасадыңбы? Мен сага ишенем балам. Сен жасай аларыңа ишенем. Сенин ийгиликтүү болооруңа ишенем. Ийгиликтүү болбосоң эчтеке болбойт. Кийинкисинде көрөсүң деген нерсени карап көрөбүз. Кийин жердеги бу ата-энелердин типтерин салыштырып атканда, ата-эненин түрлөрүн салыштырып атканда баланын жеке менине таасирин дагы айта кетишибиз керек. Жеке мен, кайсы мен? Мен ойлогон мен, башкалар ойлогон мен, башкалардын ойлогонун ойлогон мен. Кайсы мен? Үчөөнү бир учурда алып жүрөбүз. Анан кайсы мен? Аты, фамилиясы, жашы, иши, коомдо, орду, тарыхчы Акмат деген сыяктуу. Башкалардын ойлогону мен кандай мен? Элдер мен эмне деп ойлойт экен? Башкалардын ойлогонун ойлогон мен.
Алар мен ушундайды ойлоп калышты болуш керек туура эмес ой кетип калды го деген сана аркаган мен өзүнө ишене албаган мен да болушум мүмкүн. Келечекте болгусу келген идеал балдарына өзүн тааныган менди бергиси келип атабы, өзүнө ишенген менди бергиси келип атабы, же болбосо идеал менди бергиси келип да баланы чайнап, таптакыр өзүнө ишеничи жок болгон, ортодо эзилген менди бергиси келип атабы. Булар дагы психологиялык факторлор алардын тагдырына өтө көп таасир тийгизип коюшу мүмкүн. Бул жердеги могу абдан көп психосоциалдык факторлорго байланыштуу жеке мени өнүгөт дагы. Ал жеке мен баланын 3-4 айынан баштап өмүр бою сүрө берет. Анан ошо жеке менин таанаган киши өзүн сыйлоону же сыйлабоону үйрөнөт. Өзүн сыйлоонун калыптанышы ошо жеке менине жараша болот. Мисалы үчүн ишеним, тынчтык корголуу болсо, өзү болсо, оюна маани берилсе, bir группага таандык болуп кабыл алынса, же болбосо ошо үй бүлө тарабынан кабыл алынса, ийгиликти сезсе, жакшы болууну сезсе, жоопкерчилик сезими, өзүнө ишенген болсо, баланын жеке мени калыптанган болуп эсептелинет. Бала биофизиологиялык, социалдык чөйрөдө жашайт, үйрөнөт, чөйрөсүнө ыңгайлашат. Анан жеке мени жогору болгон болушу мүмкүн, төмөн болгон болушу мүмкүн. Балдар өзлөрүнө ишенишет. Өзүнө ишеними жогору болгон балдарды эметип бериңиз. 24-слайдка келип Айсулуу. Өзүнө ишеними жогору болгон балдар ошо жеке мени калыптанган балдар, так өзүнө ишенет, ийгиликтүү болууга аракет кылат, оптимист, жакшы болооруна ишенет. Айсулуу 24-слайдка келсеңиз, жылбай калып атабы, кыйынчылыктардан коркпойт, өзүн сыйга татыктуу деп эсептейт, айрыкча жаңылыктарга ачык, баарлашууда ийгиликтүү болот, активдүү, рахат, киришкен, өз оюн так айта алган, өзүнө ишеними жогору болот дагы, жашоосунун сапатын жакшырта алат. Ошол учурда депрессияга туруштук берет. Ал эми өзүнө ишеними төмөн болгон балдар башкаларга ишенбейт, ишене албайт, жашоодон үмүтү жок, жанагы турмушуң эшек араба, туулдуң да калдың балага деген ой менен жашаган, ушул локус контроль менен жашаган балдар ушулардан чыгат, өзлөрүнө ишенбеген балдардан чыгат. Коомго ыңгайлашууда кыйналган, дайыма күнөөкөрлүк сезими болгон, уялуу сезими болгон балдар, өзүнө төмөн болгон балдар, өзүнө ишеними төмөн болгон балдардан чыгат. Булар каяктан чыкты? Личность катары кабыл алынбагандан чыкты. Жанагы авторитар ата-энеден, кайдыгер ата-энеден, бош коюп койгон ата-энеден, кемчилик издеген ата-энеден, кемчиликсиз ата-энеден, эрежелердин белгисиз, анан эмнеге сыйлык бергени же белгисиз болгон ата-энелерден чыгып калышы мүмкүн. Буларда эмоционалдык бузулуу, жүрүм турумдук бузулуу, чектен тышкаркы жүрүм турумдарга ээ болуу, жана девианттык поведение деп коебуз го, ошолорго ээ болгон, суицидтик ойлордун көп болгон, депрессивдик ойлор көп болгон кишилер ушул өзүнө ишеними төмөн болгондордон чыгат. Себеби алар кантип маселени чечишти билбейт. Биз эмне кылышыбыз керек? Кантип жардам беребиз? Кийинки слайдка өтөбүрүңүз. Үй бүлөлөр жана мугалимдер балдарга өз тең туштары менен туура баарлашуусуна жардам бериш керек. Кийинки слайдка өтөбүрүңүз Айсулуу. Балдарга алар көтөрө ала турган жоопкерчиликти беришибиз керек. Балдардын ийгиликтери макталып көрүлүш керек. Кичинекей болсо дагы. Ойлонуп турсуң. Абдан жакшы. Ушундай кылдыңбы? Деген сыяктуу мындай көрүлүү, көңүл бурулуу, угулуу. Ошондой деп ойлодум. Мен башка экен деп ойлогон болчумун. Абдан жакшы. Сен ушундай деп чечкен турбайсың. Жакшы. Момундай кылсаң кандай болот? Ушуну ойлоп көрдүң беле? Деген сыяктуу өзүнүн теңиндей кылып алар менен талкуулоо өтө маанилүү болуп эсептелинет. Балдар менен чыныгы темаларда, ойлонулган темада эмес, чыныгы темаларда, чыныгы жашоодо, алардын ийгилигинде, ийгиликсиздигинде сүйлөшкөндө алардын өзүнө ишеними жогору болот.
Baldardın sezimlerine көңүл коюп сыймамиле кылсак өздөшенген ишнастар чыгат. Балдарга оор абалдарда кантип чечим кабыл алып, кантип чыгууну үйрөтүшүбүз керек. Көңүл бурсак, пунт коюп уксак эле алар кантип чечим чыгарарын өздөрү билишет. Өздөрү чечим чыгарганга үйрөтүшүбүз керек. Жок, мен айттым, болду, аны жасабайсың, болду, тыюу салынат эмес. Ошондой эле авторитет ата-эне, кайдыгер ата-эненин балдарынын сабакта ийгилиги демократ ата-энелердин балдарына караганда төмөн экени дагы изилдөөлөрдөн табылган. Эми балдарга эмне айтышыбыз керек? Кийинки слайдка өтөрүңүз. Канчалык деңгээлде аларды жакшы көрөрүбүздү айтышыбыз керек. Аны эмнеге жакшы көрөрүбүздү айтышыбыз керек. Жөн гана жакшы көрөрүбүздү айтышыбыз керек. Жөн эле жакшы көрөрүбүздү. Ал ошол ал болгон үчүн жакшы көрөрүбүздү. Сүйлөгөн сөздөрүбүзгө этиет болушубуз керек. Бир жолкусунда тиги ата колу такыр бошобогон атадан баласы сурап атат. Ата, сен мени жакшы көрөсүңбү? Жакшы көрөм. Канчалык жакшы көрөсүң? О, дүйнөгө бербейм. Дүйнөлөр катары бүтүн дүйнө бир тарапка, сен бир тарапка. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм. Хорошо, бала канааттандырылды, бир аздан кийин ойноп кетти, кайра келди дагы. Ата, ушу дүйнө канча сом? 5 сом деле эмес, 3 сом деле эмес. Дүйнөнү эмне кылат элек? Значит, бала 5 сом да эмес, 3 сом да эмес. Демек, сүйлөгөн сөздөрүңүзгө этиет болушубуз керек. Баланын колунан келбей турган, колуна көңүлүн калтыра турган сөздү сүйлөөдөн же ишти берүүдөн этиет болушубуз керек. Анан өздөрүнө көңүл буруп, өздөрүнө багуу боюнча аларга жардам берүү. Аларды кемсинткенге жол бербешибиз керек. Кийинки слайдка өтө бериңиз. Андан башка дагы балдардын ага убакыт бөлүшүбүз керек. Балдар менен чоң ойношубуз керек. Ага баа бергенибизди билдирет. Убакыт 5 мүнөт убакыт берсек, 15 мүнөт убакыт бөлсөк, аны менен жөн эле сүйлөшүп койсок, эмне кылдың бүгүн сабакта? Бүгүн эмне кылдың? Кантип ойнодуң? Асан менен кантип ойнодуң? Эмнелерди ойнодуңар? Андан кийин эмне болду деген деле угуп эле койсок, балага көп нерсенин кереги жок. Баланы биринчи угушубуз керек. Түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андан кийин бизди түшүнүшүн. Уксаң эмес, биз аларды угуп, түшүнгөнгө аракет кылып, түшүнүшүн талап кылсак болот. Ал ар бир бала уникалдуу. Мен дайыма айтам, бир ата-энеден 67 миллион бала төрөлсө, ошонун ДНКсы бири-бирине окшошпойт. Бармак издери бири-бирине окшошпойт. Демек, биз ар бирибиз бул дүйнөгө оригиналдуу болуп жаралдык. Демек, ар бирибиздин кыялыбыз ар башка, ар бирибиздин характерибиз, мүнөзүбүз ар башка. Ошону билсек, баланын оригиналдуу экенин билсек, балдарга биз туура баа бере алабыз, аларды туура жолго сала алабыз. Алар жакшы билген темада бизге жардам беришине уруксат беришибиз керек. Мисалы үчүн, телефондон жардам берсин. Мисалы, үй жыйнаганда, же болбосо салат туураганга жардам берсин, салат жасаганга. Же болбосо тиги келип эшиктин астына шыпырганга жардам берсин. Жардам берүүгө уруксат беришибиз керек. Сен үйдөн чачтың, могу жерге муң төгүлүп калды эмес. Чачылсын. Бирок чачылган баланын көңүлүн токтоо кыйын. Чачылган мунду шыпырып койсок, ал жыйналып калат. Андан башка дагы балага багыт берүүдө кызыгуусуна, шыгына, жөндөмүнө эске алып, өзүбүздүн каалообузду эмес, баланын шыгын эске алып туруп анан багыт берсек жакшы болот. Буну мугалимдер дагы, ата-энелер дагы жасай алат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мен айта турганымды бүтүрдүм. Рахмат сизге, Айсулу. Сурооңуздар болсо жооп берейин. Айсулу, микрофон. Так. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен суроо берейинби?
Gulzat. Беріңіз. Чоң рахмат. Кадене жатайын сиз үчүн кирдим. Сиз Рахмат. жагат сиздин ушундай салмактуу психологиялык анализдериңиз. Мындай түрлөрүн айтып кеттиңиз го. Бир 8ди айттыңыз окшойт. Ошолор психологиядан алып чыктыңызбы же биздин ошо кыргыз маданиятка ылайыкташтырып өзүңүз мындай чогулттуңузбу? Бұл жерде психология, илимий адабияттар да карадым албетте. Анан кийин өзүбүздүн мисалдар, бул биздин күнүмдүк турмушубуздагы мисалдар, байкоолорубуз, сүйлөшүлгөндөр, студенттердин айткандары, балдардан байкагандары, кошуналардын, өзүбүздүн үй бүлөнү дегендей, биздин балалыгыбыздын дегендей ушул маселелерди алып чыккым келди. Себеби биз ата-эне болуп дароо эле асмандан түшө калган жокпуз да. Биздин ата-энелерибиз да асмандан түшө калган жок. Биздин ата-энелерибиз өздөрүнүн ата-энелеринин балдары болчу. Биз да ата-энелерибиздин балдарыбыз. Же болбосо биздин ата-энелерибиз ата-энелерине курбан болсо, биз алардын курбаныбыз. Балдар ошон алардын курбаны. Европалык бир жазуучу аялдын жазганын окудум эле. Энем, кызым жана мен деген. Энебиздин бизге сүйлөгөн сөздөрүн көп учурларда биз балдарыбызга сүйлөйт экенбиз. Атабыздын баласына сүйлөгөн сөздөрүн аталар балдарына сүйлөйт экен. Демек, бул нерсе бизде кайталана турган бир цикл экен. Биз кандай тарбия көрдүк? Ошондон кандай сабак алдык? Жана кантип биз балдарга тарбия берип атабыз? Көп учурларда ата-энелер балдарга авторитет болгондугу үчүн алардын кемчилиги көрүлсө да, көрүлбөсө да алардыкы туура деп эсептелинет. Менин ата-энем ушинтип кое берет, ошол мейли деп күлүп коюп жүрө беришет дагы. Кийин балдарына келгенде так ошо ата-энеси колдонуп аткан сөздөрдү да колдонушу мүмкүн. Бул жерде мен 7-8 стилди айттым, бирок бир ата-энеде бир стиль болот деген сөз эмес. Ар бир ата-энеде ситуацияга жараша бир канча стиль болушу мүмкүн. Бир учурда бир стиль болсо, экинчи учурда экинчи стиль болушу мүмкүн. Бул өзгөрүшү мүмкүн. Баланын жашына, каалоо тилегине, ата-эненин психологиялык абалына, ошол учурдагы эмне сезип атканына байланыштуу өзгөрүшү мүмкүн. Анан көп учурларда ата-энелерге айта турган нерсе ооба же жок дегенди үйрөтүү. Бирок жок болбойт деген тыюу эмес, себеби эмне үчүн болбой жатат. Муну балага айтып түшүндүрүүнү мен дайыма ата-энелерге айтам. Рахмат сурооңузга. Ооба. Ошо суроом ушуга тиешелүү болчу да, суроомду бүтө эле келем. Ата-эне ошо кечеги балдардан алар ошо кайталайт өздөрү көргөнүн. Ошондо сиз айтылган нерсеге таянып башка суроом, өзүн кантип тарбияласа болот да, ата-энечи өзүнө баа бербей жүрө берет да, туура кылып атам деп же туура эмес кылып атам деп ого бетер мындай ачуусу топтолуп иш кылса, кантип өзүн ушундай рефлексия кылып, мындай сырттан өзүн кантип байкап, анан өзүн кантип тарбияласа болот ата-эне? Ата-эненин эң жакшы мугалими балдар. Апа, туура эмес кылып атасыз. Ата, туура эмес кылып атасыз. Ата, мындай кылганыңыз мага жакпайт деген сөз баланы, ата-энени, аң сезимдүү ата-энени ойлондуруш керек. Жок, аң сезимсиз болсо, ага билими жетпей аткан болсо, сен эмнени билесиң, отурчу нар жака деп туруп, тарс деп туруп анан кийин ошо бойдон баланын сөзү бүтүп калат, өзү сын кабыл албай калган болушу мүмкүн. Жок, сынды кабыл алгым, мен ушуну угуп коеюнчу десе, анда оңолууга даяр деген. Жок, укулбайт, дайыма меники, мен берип атам, тамак берип атам деп. Кийинки суроо. Кийинки суроону Чолпон Кийизбаева берем дейт. Чолпон. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Бүгүнкү вебинар абдан сонун болду. Жакшы маалыматтарды алдык. Бүгүн үйдө болгондуктан кирип вебинарга катышканга аракет кылдым да. Демейде жумушта экенде убакыт болбой калаткан. Мен биринчи суроом мындай болуп атат да. Жакын эле кишилеримден өткөндө кызы бизге үйгө каникулдап келди эле да. Ошол эки кызы чөт эле өлөм деп коркутат экен, өзү 3-эле классты бүттү. Ошол кызга кандай жардам берсек болот? Мен ата-энесине айттым, биринчи өзүңөр тарбиялангыла, өзүңөр тарбияланмайынча бала тарбияланбайт.
өзүңөрдү оңдогула деп түшүндүрүп бергенге аракет кылдым да. Анан экинчи суроо болсо, мен өзүм толугураакмын да. Өзүмдүн балам сен толстаясың, арыкта дейт. Меничи дайыма ушинтип айта берет. Мен ошо немем толуктугум баламды кемсинтеби же кандай, эмнеге ушинтип айта бериши мүмкүн да? Комплекс кылып аткан сурооңуз үчүн чоң рахмат. Биринчи суроодон баштай турган болсок, 3-класстын окуучусу бул 9 жашар же 10 жашар кыз да, демек бул кыз бир аз эрте жетилген кыз. Анан өлүм деп коркутууну бул кызда бир өлүм коркуусу болгон болуш керек. Мунун ата-энесинен сурап көргүлөчү, эмне үчүн өлөм деп коркутат экен. Энеси боюнда бар кезде бул кызды алдырып салам же түшүрүп салам деген сөз ойлор болду бекенби? Суицидтик ой жөндөн жөн эле чыкпайт. Ошо энеси боюнда бар кезде муну алдырам Биринчи бала болгон эмеспи? үй бүлөдө биринчи бала андай болушу мүмкүн эмес да. Кааланган бала, кааланбаган бала маселеси дагы бул ойду түртөт. Экинчиден, балким чоң нерселерди да, чоң балдардан да угуп көрүп калган болушу мүмкүн. Ушинтсең жакшы болот деп. Себеби бир жолкусунда студенттер айтты эле, эже нарында дейт, мындан эми 15 жыл мурун болчу. Бир бала ата-энеси отурушка жибербей койсо өлүп алды эле. Бизге аябай жакшы мисал болду. Бирдек болсо эле биз ата-энебизди мен өлөм деп коркуп берчүбүз, анан каалаганыбызды жасатып алчубуз. Бизге жакшы мисал болгон деди да. Бул жакшы мисал эмес. Бала ошол аркылуу пульт управлениени өзүнүн колуна алгысы келип атат да. Муну психологко көрсөтүш керек. Эмне үчүн өлгүсү келип атат? Ата-энесинин тили кандай? Кайсы сөздөрдү колдонот? Өлүп кал деген сөздү колдонобу? Өлүп эле калсаң жакшы болмок, сенден кутулсам жакшы болмок деген сөздү колдонобу? Кандай кызсың деген сөздү эмне деп сүйлөшөт болду. Бул сөздөрдү аныктай албай туруп, мен сиздин сурооңузга так жооп бере албайм, бирок психологко барыш керек. Экинчи суроо, сиз толук болгонуңуз үчүн балам бир арыктабайсызбы деп айтып атат деп. Демек, Барби курчактарын көбүрөөк көргөн, жана ипичке кыздардын мультфильмдерин көбүрөөк көрүп атат дагы. Анан ошого жараша айтып атат, самом деле анын жаман ою жок болуш керек. Бул ошо башка бирөөлөрдүн апасы ушундай толук болсо, дагы башка болмок деп атат болуш керек. Балким балаңыз менен кийинип алып көбүрөөк көчөгө чыгып коюңуз. Бала сизди жанында көргүсү келип атат дагы, ошо сөзсүз түрдө эле ипичке эмес. Менин апам бар, апам момундай, апам мени угат, апам менен экөөбүз ойнойбуз, апам экөөбүз тетиги жака бардык, апам баягыда момундай болуп, апам экөөбүз момунтип сүйлөшүп деген ага бир толкундоо жетишпей атат деп ойлоп атам мен. Жок, тескерисинче баламыз койбу, эртеден кечке чогуу жүрөбүз экөөбүз. Эртең менен 7-де чыгып кетебиз, кечки 7-де келебиз да, дайыма чогуу жүрөбүз. Ал мектептен чыгып мен менен болот дайыма үйгө келгенче. Мугалимсиз? Жанымда жүрөт да, дайыма жумуштачы. Дайыма жаныңызда жүрөт. Анда тиги балаңыз эмне үчүн ошондой толукту жаман көрүп атат экен, ошолорду бир карап көрүңүз. Анан өзүңүздү бир изилдеп көрүңүз, эмне үчүн жаман көрүп атат деп. Муну өзүнчө сүйлөшпөсө, вебинарда убакыт жетишпей калат болуш керек. Рахмат сурооңузга. Чолпон Оюн ойноңуз. Неме деп аткан, бул модага ээрчип атат го баласы. Анан тигиле конституция деген түшүндүрүш керек го. Конституция сөк немеси деп. Экинчи дагы Асель өсөрүбү деген суроо берем деп атат. Асель. Саламатсыздарбы? Кайжан эже, аябай кызыктуу маек болду. Менин суроом, миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарга болгон тарбиясы кандай десем, телефон аркылуу, видео аркылуу эле болуп калды. Ошол тарбияны сиз айткан 8 категориянын кайсы категориясына киргизет элеңиз? Анан ата-энелер балдарына кайтканда кандай түрдө балага ошол, мындайча айтканда, пробел болуп калды да, тарбиясында. Ошону кандай түрдө толукташ керек? Ошол боюнча дагы сиздин оюңуз. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Ошо миграцияда жүргөн балдардын, миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарын изилдеген атайын менен изилдөөнү бар эле. Бир канча
изилдөө студенттерге өзүнчө, мектеп жашындагыларга өзүнчө изилдөө жүргүзгөн болчумун. Эми могу жердеги эгер стилдерди бөлө турган болсок, могу жердеги ата-энелер бул ой келди, мындай кайдыгер ата-эненин тибине кирип калып атат го. Себеби жанында эмес да, алыстагы ата-эне болуп атат, дистанттык ата-эне болуп атат. Анан телефон аркылуу эле балам аны жасаба, кызым мүнтпе, тигини жаса, мынте кой, анте кой деп атат. Бир жагынан ушунчалык баласына өрөпкүп жеткиси келип атат. И ошол учурда турмуштук фактический шарт, физикалык мүмкүнчүлүк болбогондугу үчүн алыста болуп атат дагы, баласына жакшы мамиле кыла албай атат. Ал жактан алар дагы толтура азапты жеп атат болуш керек, өзлөрүнчө кыйналып күнөөлүүлүк сезимдери болуп атат болуш керек. Эми бул ата-энелердин пробели кантип толтурулат? Пробели алар келиш керек. Келмейинче толтурулбайт. Түшүнгөн бала бар, түшүнбөгөн бала бар. Менин ата-энем өзүн эле ойлоп жүрөт ошол жакта. Өзү каалаганын жасап жүрөт. Бизде ойлогон жери жок деп таарынган балдар бар. Менин ата-энем дайыма биз деп жүрөт да, ошону мен түшүнөм. Биздин жашообуз жакшы болсун деп жүрөт. Мен аны түшүнүп атам деп туура түшүнгөн ата-эне балдар бар. И ошол учурда мага баары бир келсе келбесе, кийин мен чоңойгондо деле мен балким алардын жанына барам, балким кетип калам. Мен бакпайм деле, алар деле мени баккан жок деген да балдар бар да. Эми бул боюнча үй бүлөдөгү алыста жүрсө дагы мээрим көрсөтүп атабы, же мээрим көрсөтпөй атабы? Ошого жараша дагы үй бүлөнүн өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрөт. Бала кандай кабыл алып атат? Bir үй бүлөдө 6 бала болсо, 6 ар башка сезимде. Кээ бирлер өтө сезимтал, өтө таарынчак, өтө ызаакор, а кээ бирлер таптакыр мындай ошондой экен, мейли деп коюп жүрө берет, эч кандай ага таасир тийбейт, териси калың дегендейчи. Буларды ар бир үй бүлө өздөрү карайт болуш керек. Мүмкүн болушунча көбүрөөк телефон менен сүйлөп турса, бу дагы жакшы нерсе. Анан бир айда бир сүйлөшүп коюу, же болбосо мен ата-энемдин кеткенине 7 жыл болду. Мен окуй электе кеткен, мен азыр 7-чи класс болуп калдым. Жүрөт ата-энем, билбейм эми, сагынам деп. Бир жокусунда бир бала айтты. Неме кошунасына ташталып кетилген балдарда, миграцияга кошунасына акча төлөп багып тур деп таштап кеткен балдарды кошуналарына, башка кошуналар сурап силер ата-энеңерди сагындыңарбы балдарды? Ошо жок, сагынган жокпуз деп чуркап кетип атат дейт. Эмнеге сагынган жоксуңар десе, апам сагынбагыла, сагынсаңар ооруп каласыңар деп айткан деп. Эми ушуну элестетип көрбөйсүңөрбү? Сагынуудан да коркуп атат. Сагынуудан, бул сагынуу нормалдуу бир сезим болуш керек да. Сагынуудан да коркуп атат. Ошондон ооруп каласыңар деп айткан, мен ошон үчүн сагынбайм, сагынбай эле жүрө берем деп атат. А бул сагынуу, таарынуу, анан бул бара-бара жек көрүүгө да айланышы мүмкүн. Рахмат. Эчтеке эмес. Суроо берүүчүлөр барбы? Кечиресиздер, мен бир суроо берсем болобу? Берили. Мен биринчиден рахмат Кадиян эже, бүгүнкү презентацияңыз, бүгүнкү вебинарыңыз абдан пайдалуу болду. Мен ошол тармакта абдан кызыгам, бирок кыргыз тилинде жазылган адабияттарга кызыгып жүрдүм эле да. Ушундай нерселерди сунуштай аласызбы? Ушул ата-энелик кылуу өнөрү боюнча педагогикалык, психологиялык илимдердин табылгаларына, жыйынтыктарына карата негизделип жазылган кыргыз тилинде мындай бизде булактар, адабияттар, китептер барбы? Кыргыз тилинде өспүрүмдөр психологиясы, курактык психология деген Жаңыл Жумалиеванын китеби бар, Арабаев университетинин профессору. Андан башка дагы Бекши агайдын Аматов беле, Бекишев деген агайдын Ош университетинен кыргызча китептери бар. Менин бир канча макалам бар. Магистранттардын диссертациялары бар. Манас университетинде биз кыргызча жаздырабыз. Психологдорду даярдап аткан үчүн көбүнчө өспүрүмдөрдүн, мектеп окуучуларынын, башталгыч класстардын, лицей жашындагылардын психологиясын изилдеген алардын дипломдук иштери, магистрлик диссертациялары бар. Ошолорду карап көрсөңүз болот. Манас университетинин сайтына кирип карасаңыз болот. Чоң рахмат.
Дагы ким берет экен суроо? Кандай бир дагы бир нерсе кошумчалайсызбы Кадеже эже? Бул ата эне болуу, бул башта да айтылгандай, бул сыймык, урмат, чоң жоопкерчилик, чоң күч, чоң энергияны талап кылган, чоң сабырдуулукту, чоң чыдамдуулукту талап кылган бир милдет. Андыктан бул ата эне болуу оңой эмес. Бул сыймык бардыгына эле бериле бербейт. Кээ бир учурларда могу балдардан пландалган бала, күтүлгөн бала, кааланган бала, кааланбаган бала болушуна жараша дагы үй бүлөдөгү мамилелер өзгөрүшү мүмкүн. Күйөө менен аялдын мамилесине жараша өзгөрүшү мүмкүн. Чоң үй бүлө же болбосо жашаган шарт, экономикалык маселеге жараша дагы балага мамиле өзгөрүшү мүмкүн. Болбосо балага бул таасир тийгизбеш керек. Бала деген өзүнчө личность. Бала боло турган личность, азыр калыптанып келаткан личность. Анын ар бир кыймыл аракетине, жасаганына, тандоосуна сый мамиле кылышыбыз керек. Сый мамиле кылабыз десе, жана кайдыгер ата эне деп, ошондой деп чечтим, мейли, анда ошо өзүң биле бер деп таштап койбош керек. Ошол эле учурда контролдоп турушубуз керек. Себеби биз биздин коомдун граждандарын тарбиялайбыз. Биздин салттын улантуучуларды, биздин тилдин улантуучуларын тарбиялайбыз. Биздин элдин улантуучуларын тарбиялайбыз. Андыктан кайсыл эл болсо дагы таптакыр таштап койгонго биздин коомдук чөйрөбүз дагы даяр эмес. Бала технологиядан үйрөнөт, телевизордон үйрөнөт, интернеттен үйрөнөт деп интернетке тарбиялатып, телевизорго тарбиялатып койсок, биз анда кеттик. Ал биздин бала болбой калды, ал интернеттин баласы болуп калды, телевизордун баласы болуп калды. Бизге өзүнө чоочундашуу деген не бар? Өз культурасына, өз маданиятына чоочундашуу деген нерсе бар. Өз ата энесине чоочундашуу деген маселе бар. Ошо чоочундашып калган, алыстап кеткен балдар чыгып калышы мүмкүн. Бала психологиялык жактан алыстап калса, жана мигранттардын балдары 6-7 жыл болгондон кийин уже психологиялык байланыш калган жок аларда. Чоочундашып калгандан кийин жоопкерчилик да жок. Мага боло берет. А эмне болот эле? Эчтеке болбойт. Бу да боло берет, тиги да боло берет деген бир ойго келишет. Жалгыз эле жакшы көрүп же жалгыз эле жаман көрүп же жалаң эле тилдеп, жалаң эле контролдоп, жалаң эле кемчилигин айта бербей эмес. Дайыма тамактын деле тузу болот, калемпири болот, мурчу болот. Ачуусу болот, таттуусу болот. Ошол сыяктуу тузун дагы, калемпирин дагы кошуп, балдарды кээде катуу айтып, кээде жакшы айтып, кээде уяткарып дегендей тарбиялаганга көбүнчө өзүбүз үлгү болгонго аракет кылышыбыз керек. Келип укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Каденеже да бирөө суроо берем дейт, чолпон суроо берем дейт. Албетте. Өзү булбай жатат. Саламатсызбы? Бүгүнкү вебинар абдан кызыктуу болду. Саламатчылык. Негизинен мен дагы бир айтат элем да, биз балдарыбызды тарбиялаганда азыр мурда деген сен мектепте алдыңкы окуучу болдуңбу, бүгүн 5 алып келдиңби деп айтчубуз. Азыр болсо тескерисинче мындай айтабыз да, жакшы телефон алып берип, сен астыңкы болдуңбу ошо телефонуң менен. Жакшы бир кийим алып берип, сенин курткаң баарыныкынан жакшы бекен. Сенин көтөргөн сумкаң, сенин көтөргөн телефонуң жакшы бекен. Сен класстын астыңкысы болдуңбу деп. Демек, бул жерде күнөө өзүбүздө да болуп жатат да. Биз ошол жагынан биринчи кылгыбыз келет балдарда. Бүгүн 5 алып келдиңби, бүгүн окуу жагынан алдыңкы болдуңбу деп айтпайбыз да, эмнегедирчи. Анан дагы бир нерсе эже айтайын, мектепте деген балдардын укугун окутат. Бирок өтө укуктарын аларга билим берсин укук боюнча. Бирок ата эне менен балдардын укугундагы ортодогу бир байланышты эмес, кандайдыр бир ажырымды пайда кылгандай укуктарды үйрөтүп жатат го деп ойлойм да. Аны кандай деп айтсам, мисалы үчүн балдар, жок, бул менин укугум эмес. Мен ушуган укуктуумун.
мен 18 жашка чейин ушуну жасашым керек же 16 жашка чейин маган тыюу салбагыла, маган чек койбогула деген балдар көбөйүп атат да. А муну кайдан уктуң? Ал гана тургай мыйзамды статья беренесине чейин айтып берет. Ушул мыйзамдын чегинде деп. А муну кайдан уктуң десең, мектептен окуттум дейт. А кайра эле ушул укуктардын баардыгын мектептен окутуп коюп эле, кайра эле мектептин мугалимдерине кайра эле ошону башкача айтканда балдар тыкать этип атат да. И биз ата-энелер да алы жетпей баратат. И мугалимдер да алы жетпей баратат. А мугалимдер ошол учурда ата-энелерди күнөөлөп коет, ата-энелер мугалимдерди күнөөлөйбүз. А мектептен болсо биз укукту өтө ашыкча окутуп атабыз да балдар үчүнчү. Мына ушуну айткым келген да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул учурдун аябай көйгөйлүү маселеси. Себеби балдар укугун билет, бирок жоопкерчилигин билбейт да. Европанын жанагы ЮНИСЕФ тарабынан кабыл алынган бул конвенция балдарга окутулат. Сен тиги укугуң бар, муну жасашың керек. Ата-энең сага кыйкырса милицияга айт. Ата-энең тигини кылса милицияга чал, бизге айт. Буну кылалы, тигини кылалы деген учурда бул сен муну жасашың керек. Эгер момундай болбогон учурда момундай болушу мүмкүн деген нерселерди айтпай эле жөн эле курулай академиялык маалыматты балдарга жүктөп коюп атабыз да. Бул жердеги абийир, сезим, жоопкерчилик, үйрөнүү, үйрөтүү, сыйлоо, биз ата-эне, үй бүлөнүн ыйыктыгы, же болбосо ата-энени сыйлоо, улууну сыйлоо, угуп коюу, жасай алуу, жардамдашуу, жакшы көрүү деген сыяктуу мындай адам болуу деген маселелер эмес, робот болуу маселеси. Тигини жасаган укугуң бар, муну жасаган укугуң жок деген нерселерди көп үйрөтүп атабыз. Албетте бул үйрөтүлүшү керек. Бирок коомага даяр эмес. Ата-энелер биз өзүбүз даяр эмеспиз. Биз өзүбүз толук билбейбиз. Ошол учурда эле аны тааныгым келбейт, сенин укугуңду эмне кылат экенмин? Алып келчи ошол мугалимиңди мен көрөйүн, ошол менен мен өзүм сүйлөшүп көрөйүн деп кайра мугалим менен урушкан ата-эне бар. Ошол учурда эле тигисилерди мен милицияга барам деген мугалим да бар. Бул жердеги ишти мугалим өзүнүн милдетин аткарып атат, ата-эне өзүнүн милдетин билбей атат. Бирок ошол учурда да мугалим дагы биздин коомдун мугалими болгондугу үчүн, биздин коомдун гражданын тарбиялап аткандыгы үчүн мындай деп жазылган. Бирок биз муну дагы эске алышыбыз керек деген бир бирокторду, кошумчаларды кошо кетсе абдан жакшы болмок. Анан бул укук сабактарын кандай мугалимдер берип атат билбейм. Муну психологдор берсе абдан жакшы болмок. Бирок психологдордун штаты Бишкектен башка эч бир жерде штат жок мектептерде. Бул берип жана аларды кандай учурда кантип колдонушубуз керек, кандай коргонушубуз керек деген нерселерди дагы үйрөтүү абдан жакшы болмок. Муну билгендин зыяны жок эле, бирок биздикилер мындай көбүртүп, жабыртып жиберип атат да. Ошол нерсе. Анан телефонун мактоо дедиңиз. Телефону аркылуу мактанып, эми ичи бош болсо эмне кылсын? Көрүнгөн нерсе менен мактангысы келет да. Бир Нобель сыйлыгынын лауреаты неме деп айткан экен? Сиз ошо Нобель сыйлыгын алдыңыз, эмне деп айтасыз? Кантип алдыңыз деп ошентсе, мен бул Нобель сыйлыгын алганыма апама милдеттүүмүн дептир. Себеби күнүнө мен апам мектептен келгенде балам, бүгүн эмнени үйрөндүң? Балам, бүгүн мугалимге кандай суроо бердиң? Эмнени сурадың мугалимге? Мугалимге кантип таң калтырдың деп ушуну сурачу экен. Анан мен өмүр бою суроо сурадым. Жана өзүмө сурадым. Мугалимге эле сураган жокмун. Өзүмө да сурадым. Ошо суроо сураганымдын айынан мен ушул изилдөөлөрдү жүргүздүм, жана Нобель сыйлыгын ээси болдум деген экен. Анализдик ой жүгүртүү ата-энеде болбосо, ойлоно албаган, туруктуу ойлоно албаган ата-энелер болгондон кийин ал баласына кантип ойлонгонду үйрөтөт эле. Мугалимдер ойлонгонду үйрөтпөй атат мектепте. Кээде мен тиги ушундай ыйлагым келет. 11-классты бүтүп келген, кыргыз мектептен бүтүргөн, таптатынакай эле кыздар, балдар оюн толук айта албайт. Сүйлөп, неме анан жанагы ошо, анан неме эле иши кылып ошондой да деген мындай эмнекени белгисиз, нары бери оролгон, толук болбогон ойлорду айтып коет. Паразит сөздөрдү көп колдонот. Бул дагы мугалимдердин аларга сөз бербегендиги, ата-эненин балага сөз бербегендиги, оюн укпагандыгы, сүйлөмүн сүйлөтпөгөндүгүнөн
болуп жатат. Бул орчундуу маселе, сиз туура айтып атасыз. Бирок ошо укукту окутуп аткан балдардын милдетин дагы, биздин салтыбызды дагы айта кетсе жакшы болот. Биз эртең эле Европага баарыбыз көчүп кетип, Европада жашабайбыз да. Башка болуп кетпейбиз да. Биз кыргыз бойдон калабыз. Каден эже дагы бир суроо. Сиз балдарыңызды тарбиялоодо эне катары кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Кайсы бирин айтайын? Тажрыйбасыздыкты айтайынбы? Балам менен кошо ыйлаганды айтайынбы, ооруп калса? Баламын бутун үзүп алам деп коркконумду айтайынбы кичинекей кезинде? Кайсы бирин айтайын? Көп кыйынчылыкка туш болдум. Ошол эле учурда мага апам жардамга келди, туугандар жардамга келди, жеңем жардамга келди. Көптөгөн кыйынчылыктарга туш болдум. Анын кээ бир учурлар ушундай логикалык суроосуна жооп бере албай калган учурларым да болду менин дагы. Анан Аллах деп бир терең дем алып алгандан кийин, балам ушундай деп анан кийин жооп бердим суроого. Бул туура суроо сурап атат деп. Кээде биз күтпөйбүз ошо бала 3 жашар, 5 жашар баладан логикалуу бир ушундай так бир суроону, таамай суроону сурайт деп күтпөйбүз. Бирок таамай суроону сураганда эмне кыларыбызды билбей, үстүбүзгө бир чака муздак суу куюлуп, анан эсибизге келе түшүп, анан балам деп туруп анан кийин бергенге туура келет. Бул эле кыйынчылыктарга туш келдим. Ата-энелер кандай кыйынчылыкка туш келсе, мен да ошондой кыйынчылыкка туш келдим. Рахмат эже, бул презентацияда бир аз мүчүлүштүктөр болуп калды. Ошо эме презентацияны сурап жатат элдердин, Айнура деген. Көп эле сурап атышат сиздин презентацияңызды. Бере бериңиз. Анан дагы бир суроо, Нурзат деген сурап атат. Саламатсыздарбы? Рахмат, аябай пайдалуу вебинар болуп жатат. Менин кызым 3 жашта, аябай ынжыйт, эркелейт деген го. Анан кээде ачуум келгенде уруп коём, кантип тарбияласа болот, айтканын кылат дейт. Пультту кызыңызга берип коюп турсуз. Пультту колуңузга алыңыз. Ал үчүн сабыр керек. Айтканын жасап ал деген мен башкарам деп мынтип жиберип койгон турбайбы? Айтканын кылып атат. Кызым, эмне үчүн отуруңуз биринчиден. Аны ургандын ордунда боюңузду балаңыздын бою менен тең кылып отуруңуз. Көзүнө тике караңыз. Сен эмне каалап атасың деп ошо көзүңүз анын көзүнө туш келгендей болсун. Анан кийин сураңыз, эмне каалап атасың, эмне үчүн каалап атасың, аны эмне кыласың, эмне үчүн керек деген нерселерди айтып, сурап, далилдеп, анан болобу же болбойбу жообун андан кийин. Ал жөн эле сизге бир тийишиш үчүн, жиниңизге тийиш үчүн, көңүлүңүздү бурдуруу үчүн, өзүнө көңүл бурдуруу үчүн да жасап жаткан болушу мүмкүн. Алтынай суроо кол көтөрүп турат, Айсулуу. Суроо бере бергиле. Саламатсыздарбы, Каден эже? Саламатсызбы? Аябай жакшы маалымат болду. Менде бир суроо бар да, мисалы 9-10 жаштагы бала дейли, 2 жылдан бери бир нерсе менен кызыгып жүрөт да, анан кийин капилеттен эле ал кызыгуусу токтоп калат. Анан аны мажбурлап андан ары улантырыш керекпи, же сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы, комузга барат дейли да, 2 жылдан бери кызыгып, ошондой курска барат 2 жылдан бери. Анан эле баргысы келбей калат, такыр. Анан мажбурлаш керекпи, же кандай кылыш керек? 9-10 жаштагы балдар үчүн бул кандай кылыш керек? Аны мажбурлагым деле келбейт да, башка ата-энелер көрөм. Мен эми тыныгуу жасатып койдум, мейли каалабасам. Баланын эмесин азыркы убактагы. Сурооңуз бүттүбү? Ооба, бүттү. Эгер бүтсө, сиз өзүңүздөн сурап көрүңүз. Эмне үчүн бул бала каалабай атат? Өзүңүзгө өзүңүз сурап көрүңүз.
Андан кийин баладан сурап көрүңүз, сүйлөшүңүз, эмне үчүн каалабай атат. Балким мугалиме жакпай калды, балким комузу жакпай калды, балким достору жакпай калды, балким ийгиликсиз болуп калды, балким башка бир себеби бар. Ошон үчүн каалабай калдыбы? Же болбосо кызыгып атат дедиңиз. Кызыгуу аты айтып тургандай, бул жөн гана кызыгуу, бул шык эмес. Бир күндө 40 нерсеге, 50 нерсеге кызыгат. Эртеси күнү унутулат. Кызыгуу болуп аткан учурда ал кызыгуу алмашып турат. Бүгүн футболго, эртең баскетболго, бүрсү күнү ракетага, андан кийин машинага, андан кийин тиги сүрөткө, анан бийге, андан кийин башка бир нерсеге, анан жомокко кызыга бериши мүмкүн. Бул кызыгуу өзгөрүлүп турат. Анан бул чын эле кызыгуу же жөндөмбү, муну тактап билип алыңыз. Балаңыз эмне үчүн каалабай жатканын тактап тураңыз. Барбайм, ошо деген эле сөз болсо, демекки аркасында бир нерсе бар. Аны кучактап, эмне үчүн барбайсың? Эмне болду? Себебин айтасыңбы? Баргың келбесе мейли деген нерселерди сурап көрсөңүз, балким балаңыз айтып берет, ал сизге жол көрсөтөт болуш. Анын жоопту. Рахмат. Бакта Гүлзат Баялиева сурап атат. Бир ата эне өзүнүн эле балдарына ар бирине өзүнчө башка стилде мамиле курушу мүмкүнбү? Улуусуна авторитар, ортончусуна кайдыгер, кичүүсүнө эркин болуп, туруксуз болуп, балдары баш айланып кетсе керек, талаптарды түшүнбөй мындай болсо дейт. Албетте. Бул жерде тиги Альфред Адлер бар, ошо биринчи бала, экинчи бала, үчүнчү, ортончу бала, акыркы бала, жалгыз бала деген изилдөөсү бар. Немец окумуштуусу, психоаналитик. Ал айтып атат, бул ошо биринчи балага ата-эне тажрыйбасыз болгондугу үчүн аябай дегендей көп талап коюшу да мүмкүн, же болбосо таптакыр таштап коюшу мүмкүн. А экинчи балага келгенде уже болуп калып, аны туура өстүрүш чоңоюп калат, жакта болуп калышы мүмкүн депчи. Бул нерселер көп учурда туура эле келет. Анан ал эмне үчүн ошондой мамиле жасап атканыңарды балдарыңарга түшүндүрсөңөр болот. Мисалы үчүн, бул улуу да, бул сенин байекең да, бул эжең да, ошон үчүн ушундай болуп атат. Анын силерге караганда мындай укугу бар. Бул кичинекей да, ошон үчүн түшүнбөй жатат, ошонун мындай укугу бар деген нерсени айтса, бул туура эле деп ойлойм. Ал эки жүздүүлүк, же болбосо тиги башка бир стиль аралашып кетти, же болбосо кайдыгер болуп калды деген, ойгел болуп калды деген немеге, мааниге келбейт. Дагы бир суроо. Нурзат суроо берип атат. Балам 2-классты бүттү. Кошуналардын өзү менен тең балдарынан коркот. Алар урса ыйлап келет. Эмнеге алардан коркосуң десем, апасына, атасына айтат да дейт. Баламдын коркок, уялчаак сезимин жок кылса болот. Коркок, уялчаак сезимин канткенде жок кылса болот дейт. Эмнеге уялдырдыңыз эле? Эмне менен коркуттуңуз эле? Өзүңүзгө сураңыз. Нурзат, кантип коркуттуңуз эле аны? Эмне үчүн уялчаак, эмне үчүн коркок? Таяк жеп калуудан коркобу? Ата-энесинен тил угуп калуудан коркобу? Ата-энеси сизге арызданып келсе, сиздин урушаарыңыздан коркобу? Кайсысынан коркуп атат ал? Кайсы жазадан коркуп атат? Бул жагын сурап көрүңүз өзүңүзгө. Андан кийин балаңызга сураңыз. Анан албетте эркек бала болсо мушташса мушташсын, мушташып көрөт, урушуп көрөт, таяк жеп көрөт. Эч нерсе болбойт. Таяк жеп жүрүп анан кийин бышат, жана биз баланы кечке чейин эле коргоп эле анан кийин болушу берсек, ал турмушка ыңгайсыз болуп калат, өз алдынча болбой калат. Өмүр бою бизди жетелеп жүрөт, же болбосо ишине да биз ала барып биз жасап беребиз деген нерсе жок да. Балаңыздан сураңыз, өзүңүздөн сураңыз. Кантип аны уялганды кантип үйрөттүңүз ушу кичинекей балага? Эмне үчүн уялыш керек? Эмне үчүн тартыныш керек? Эмне үчүн ушундай коркуш керек? Ошону кантип үйрөттүңүз эле? Ошол жактарын анализдеп көрүңүз, анан чыгат. Жообу өзү чыгат. Урматтуу катышуучулар, дагы суроо берүүчүлөр барбы же бүтүрөлүбү? Вроде суроолор жок окшойт. Дагы сиздин презентацияны сурап жатышат.
Анда коштошобуз. Эжеге ыраазычылык билдирип кол чаап коелу. Çok rahmat Kadenici. Rahmat. Balam birinci rahmat gelip uqqanыңыздар үчүн, бекер суроңуздар үчүн, көңүл бурганыңыздар үчүн, кошумчалаганыңыздар үчүн, кээ бир учурларда мен унутуп калган нерсени суроо берип, кайра ошону козгогонуңуздар үчүн сиздерге ыраазымын. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Sizge rahmat. Kadenici soц tarmaklarda barsızbı? Emede Facebook, Instagram açıp alaysızbı? Ne bilen? Balam biletken, balam aç verecek. Apıl aç. Eme zapis toxtatıp koybaysızbı? Zapisni. Oy. Siz de üretip başlayın Instagram